Жумалиевке боштанды. 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 Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кечүү Ак жол айылдарында жана райондун борбору Кербен шаарында депутат Кубанычбек Жумалиевдин боштондугун талап кылып митинг уюштурду. Алардын талабы Таш көмүр шаарына жакын жерде курулуп жаткан цемент заводунун курулушу аяктасын. Себеби Жумалиев дал ушул ири долбоорду баштап, инвестор тартып, элди жумуш орду менен камсыздамак. Ак жол айыл өкмөтүнүн тургундары Жумалиев Кубанычбекти мындан 5 жыл мурун Кыргыз ССР Жогорку Советине депутат кылып шайлаганбыз. Ал убакта ушул айыл Жумалиевке 95% добуш берген эл бул эл. Жумалиев Кубанычбектин кылган кызматтары бул абдан эле зор. Мисалы, мынагы Таш көмүрдөгү цемент завод. Цемент заводдо биздин калктын жок дегенде бир 15-20% ошол жерден иштеп 70% цемент бүтейин деп калганда эми бул Кубанычбекти жөнөкөй эле бул апарып эле сурабайын этпей эле апарып камап койгонуна бул биздин айылдын эли каршы. Биз ушу акыйкат болуп, ушул Кубанычбек Жумалиевдин ишин акыйкаттык менен карап, ошо үй камагына чыгарууңуздарды суранабыз. Кубанычбек Жумалиев ушул жаш шагынан баштап эле ушул даражага өзүнүн чыныгы билими менен, өзүнүн мээнети менен ушундай даражаларга жетишкен адам. Элдик адам деп билебиз. Канча деген иш кылган Жумалиев агабыз бизге. Ошон үчүн дагы бир жолу сизден суранып кетет элем, акыйкаттыкты талап кылып, тынчтык митингин менен чыгабыз. Сизден сураныч, бул нерсени акыйкаттык кылып, ачыкка алып чыгып, сиз өзүңүздүн көзөмөлүңүз менен не кылбасаңыз, биз бул митингди дагы тынчтык жолу менен улантып беребиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Жумалиевке боштондук. Жумалиевке боштондук. Алдын ала эсептөөлөргө караганда цемент завод ишке кирсе, жылына 800 000 тонна цемент өндүрө алат. Цемент завод миңдеген адамды жумуш менен камсыз кылып, жылына 1 миллиард сом мамлекеттик бюджетине салык төлөйт. Мындан сырткары ички салыктын эсебинен Аксынын инфраструктурасын жакшыртат деген ойдо. Муну мисалы жакынкы 2 жылдын аралыгында мына Кытай инвестор таап. Анагы Грана Сай менен Таш көмүрдүн ортосунда 2000 жумушчу менен камсыз кылып, инвестор тартып жумуш менен камсыз кылып атат. Цемент заводу. Цемент заводу. Анан ушундай инвестор тарткан адамды эми ушу камап коюпсуңар, муну үй камагына ушу жалпы эл суранат элек. Анан эгер мыйзам бузулган болсо, мыйзам түрүндө өзүн жооп берет эгер. Ак жол айылынын жашоочулары да Жумалиевди камакка алган күндөн баштап тынчсыздана башташты. Заводдун курулуш иши токтоду. Келечеги кандай болот белгисиз деп сарсына. Заводко жумушка киребиз дегендер акыйкат чечим чыгып, завод иштейт деген үмүттө президент Садыр Жапаров жана УКМКнын башчысы Ташиевден дегиле бийлик башчылардан үмүт артышууда. Бийликке жакпагандарды гана артынан куугун токсоо болсо, биз андай күрөштү колдобойбуз. Мен ойлойм, академик Жумалиевке мамиле жакшы болбой калды. Кыргыз Республикасынын депутаты болсо, академиянын академиги болсо, дүйнөнүн 8 мамлекетинин академигинин мүчөсү болсо, анан көчөдө жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү катары караңгыда келип, оголөгө адам менен музыка коштолгон коштоо менен түн 7 түндө апарып камаш, бул акыйкатсыз, акылга сыйбаган нерсе. Кербен шаарынын аксакалдары да академик, окумуштуу Кубанычбек Жумалиевдин дарегине ар кандай чагымчыл аракеттер болуп жатканын айтышууда.
Анын мүлктөрү боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ошол эле учурда кийин эч кандай кылмыштын белгилери табылбаганына нааразы болуп, бийликтен акыйкат чечим чыгаруусун талап кылышууда.